Саламатчылык, отурабыз балдар. Балдар, бул сүрөттө кайсы инсанды көрүп турасыңар? Мустафа, бул Чингизхан. Балдар, бул инсан тарыхта эмнеси менен белгилүү? Фатима, Азамат. Балдар, бүгүнкү темабыз Моңгол империясы боюнча өтөбүз балдар. Моңгол ушул жерден орун алган балдар. Моңгол мамлекетинин түзүлүшү, Чыңгызхандын бийликке келиши, Чыңгызхан жана Батыйдын батышка карай жортуулдары, улус Чыңгыз урпактарынын мамлекети. Бүгүн биз ушул темалар жөнүндө маалыматка ээ болобуз балдар. Бийликке келген. Болжол менен 850 жыл мурун Бажигер уруусунан чыккан Эсигей аттуу адамдын уулу төрөлгөн экен. Ал учурда монголдордун арасында тууларына бир нече күн калганда Эсигей татарларды жеңип, Темүжүнүккө деген атактуу жоопкерди туткунга алган. Ошентип, жайканда адамды өлтүрүп, анын атын алып, бирок убакыт өтүп, эл жумшара баштаганда мындай салыктар жоголо баштаган. Темүжүнүккө болсо бул жолу тирүү калган. Темүжүн кичинекейинен акылдуу, күчтүү бала болуп өсүп жаткан. Силерди 3 топко бөлүп алдым. Азыр силерге 3 тапшырма берилет. Мага ар бир топтон бирден бала келип, өз тапшырмаңарды тандап алгыла. Биринчи топ Фишоун усулу менен Чыңгызхандын бийликке келишин, себептерин, кесепеттерин, жыйынтыктарын, негизги маселени жазасыңар. Экинчи топ балдар Т схемасы боюнча иштейбиз. Үчүнчү топ балдар карта менен иштейбиз. Чыңгызхандын басып алуулары кайсы мамлекеттерди басып алышкан? Кесепеттер көптөгөн мамлекеттерди жеңип алган. Басып көптөгөн адамдарды Анда эмесе балдар убакыт бүттү. Ар бир топтон 2ден гана окуучу даскага келебиз. Бизге биринчи топко Фишбаун берилген. Маселе Чыңгызхандын бийликке келиши болгон. Себептери Темүжүн атын өзгөртүп, Чыңгызхан өзүн Чыңгызхан деп жарыялаган. 1206 жылы катуу урууну бириктирип, элдерди чогултуп курултай өткөн. Жана ал өлкөнүн көптөгөн өлкөлөрдү, кошуна өлкөлөрдү басып алып, өзүнүн аймагын кеңейтти. 46 урууну бириктирип, курултайда өзүн хан деп жарыялаган. Биздин экинчи топко Т схемасы берилген. Алардын оң жагын жана терс таасирин айтпа деген. Мисалы, оң тарабында ал өз аймагын чоңойтконго аракет кылган жана Чыңгызхан өз уулдарына аймактарды бөлгөн. Эгерде согуштан ондуктан бир адам качып кетсе, ал ондуктун баары адамдарын кырып салган экен. Бизге үчүнчү топко Чыңгызхандын басып алган аймактарын жана мамлекеттерди катадан көрсөтүп жана айтып берүү тапшырма берилген. Эгерде биз тарыхый факторлорго таянсак, анда Моңгол империясы Кытайдан Орто Азияга чейин басып алган. Кытай мамлекетинен Орус мамлекети жанагынан тип Орто Азияга чейин. Ооба жок тесим менен жыйынтыктайбыз балдар. Ошон үчүн мен берилген тапшырманы силер ооба же жок деген гана жооп менен жооп бересиңер. Чыңгызхан Темучин 1206 жылы 46 уруу элдин курултайында өзүн хан деп жарыялаганбы? Ооба, туура азаматтар. Көдөй улусуна Чыңгызхандын 4-уулу Төлөйдүн тукумдары ээлик кылганбы? Эмне себептен жок балдар? Ооба деген жоопту беришиңер керек. Себеби Тулуйдун өзүнүн эмеси болот, ээлиги болот. Себеби Чыңгызхан өзүнүн балдарына 4 улуска эмне кылып берген? Бөлүп берген. Себепти ката болуп калды. Батый хандын жетекчилиги астында моңгол аскерлери 1242 жылы Венгриянын борбору Пешт шаарын талкалаганбы? Азаматтар. Ооба, талкалаган. Азаматтар балдар, бүгүнкү сабакка эң жакшы катышкан Мамлекова Фатимага, Разака, анан кийин Мустафага, Самирага бүгүн сабакта эң жакшы катышкан окуучуларга 5 деген баа коебуз. Үйгө тапшырма балдар, Чыңгызхан боюнча граф түзүп келесиңер. Жазып алабыз. Балдар, ушун менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.